Эми казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Бирок азыр баягы ысып көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө. Бишкекте дагы анан областтардын центрларында. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Еңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамыз. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак биз зарплата бере албайбыз, пенсия пособияларын бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы, арак сатып атпайсың. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. 2021 жылдагы Рамазан менин эсимде. Мен тааныган. Бул жакшы эле. Бул намазга барат, бул хажга барган, бул умрага барган. Муну менен биз ифтарда бизге болгонбуз, кол көтөрүп бата кылган. Тизесин кармап рүкү кылган деп жакшы деп жүргөн депутаттар Кыргызстандын бермети болгон. Дүйнө жүзүндөгү саякатчыларды өзүнө тартып турган көл кыласына казино кумарканаларды ачуудагы колдогондору менен эсимде калып калды. Ушул ыйык Рамазан ай мага 2021 жылдагы Рамазан айы мага ушул мен кадырлап жүргөн инсандардын кумаркана ачса болот да. Арам деп эле отура беребизби? Тигин арам десек, анан муну арам десек, анан анда мамлекеттин казынасын ким эмне менен толтуруп берет деген кемчонтой бир сөзү арак аттап суу кечпеген адамдардын кол көтөрүп колдоосу менен өтүп кетти. Эч кудесі ыйык Рамазанда азыр Аллахтан коркуп адалды колдоюнчу дебеди да. Арамдан табылган акча арамга гана жумшалат. Арам инсан арамды гана колдойт. Биздикилер айтчу да, куруп койсок чет өлкөлүктөр келип ойнойт, биздикилер кирбейт. Биздин кыздар ошол жерге барып сойку болот. Биздин жигиттер ошол жерге барып кул болот иштеп. Биздин жигиттер ошол жерге барып ууру болот. Ошол кумарбоздорду ташып жүрүп булганып бүтөт. Фаштанибуху эч качан жолобогула, жолотпогула деп атат. Аймаңарда ачылбасын андай деп атат Аллах Таала. Аллахтын сөзү үстүн өктөнбү, же депутаттын сөзүбү? Колдоп койгон. Акылыңарга келип тыйыла турган учур келбедиби? Биз добушубузду берип силерди сыйлаганда кумаркананы дагы ошондой бир бузук үйлөрдү дагы мындан да быт-чыт чыккан дагы жаман нерселерди колдогула деп шайлаган эмеспиз. Биздин ушинтип эми оңолуп мыкты пикке жетейин деп калгандагы улан кыздарыбызды, жаштарыбызды, коомубузду ушул кумаркана менен бузуңар келип атабы? Келгиле. Намысыбызга келели дагы ыйык Рамазан айда саждада, тахажжудда Аллах Тааладан суранып бир ыйлап дуа кылалычы. Аллахым бизди момундай арам нерселерди бизден алыс кылгын. Бизди арамдардан сактагын, бизди арамдарды болтурбагын деп дуа кылбайлыбы кагылайындар. Ушул кылган дуабыздын жыйынтыгы менен иншалла ушу болбой калса ажап эмес. Миллиард сомдор түшпөй калды казынага. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биздин кээ бир эл өкүлдөрү бар эмес, кээ бирлери сөз ээсин табат. Ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт. Кыргызстанды жыргатабыз, жайратабыз дейт. Мо макалды кулагыңа кулак сыргатып кыйып ал. Арамдан тапкан акча менен, арамдан келген тыйым менен адал дасторкон салынбайт. Инналлаха таййибун ла юкбалу илля таййиб. Аллах тазаны гана кабыл кылат. Арамдан тапкан акчаңдын берекеси болбойт. Пайгамбар мындай деген:
ай жисмин набата мин сухтин фаннару аула бих. Қайсы бір дене арамдан өссө, арамдан азықтанса, ал дозокко гана татыктуу дейт. Кафырлардын акчасын эмне аяйсың дейт бир акылдуусу. Сен өзүң ошо кафырдын арам акчасы менен балаңды баккың келеби? Үй бүлөңдү баккың келеби? Биздин адамдар иштебейт, четтен келгендер, кафырлар ойнойт, биздин Кыргызстан. Ошого кызмат кылып, алардын кызмат акы алып аткан кайдан алып атат? Ошо кумардын акчасыбы? Мен айтайын деген маселе сөз ээсин табат. Урматтуу араңарда умрага барган бар, ажыга барган бар, келип жамаатта келип намазга катышкан бар. Алладан коркулар. Эгер Раббим Аллах пайгамбар Мухаммад дини исламына китебим Куран десең, бул Куранда Аллах Тааланын кайрылуусу. Кайрылганда депутаттар деген жок, кыргыздар деген жок, уйгурлар же казактар, тажиктер деген жок. Я юхаллазина аману. О Аллахнын барлыгына билик иман келтирген бенделер деп имандууларга кайрылып атат. Иманыңда бекем болсоң, Алладан коркун. Арамдан келген акча менен, арамдан табылган акча менен эч качан адал дасторкон салынбайт. Андай арамдын берекеси болбойт. Жакшылык эмес, бир башыбызга бир бала алып келет. Кумарсыз деле канчалаган үйлөр көрүп атабыз. Кумардын кесепетине эмне болуп атат? Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде башканы алдашың мүмкүн, кыйын болушуң мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын астына барганда эч кимди алдоо мүмкүн эмес. Ал жерде адилеттүү таразасы бар. Мен айтайын деген маселе, сен кайсы тарапта экениңди бүгүн билип ал. Умрага барса умрадасың. Айт намаздарда келип мусулмандар мененсин. Жума намазга келип кыйраттым дейсин. 34 намазды каза кылып бир намазга келип кыйын болосун. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, эл өкүлү болгондон кийин элиңдин көпчүлүгү мусулмандарбы? Элиңдин көптүгү кереметтүү Куранга ишенген, Раббим Аллах деген Алладан корккон бенделерби? Анда элиңди арам боло турган арам экономика менен каяктагы бир казинону башканды ачам дегенди токтотуш керек. Айрыкча ошол жерде ушул законду, ушуну сунуш кылып жаткан Алладан коркун. Мен Алланын үйү болгон мечитте туруп, менин милдетим. Мен жеткиздим. Алладан коркун.